çan çıkar. Korkuan çandı görgende elle kengin can çıkar. Atandın gözüne korkuan çandı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манасты айт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай. Куш келипсиз агай. Бүгүн биз кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон Арстанбек Буйлаш уулу тууралуу сүйлөшөлү деп отурабыз. Агай, өткөндө дагы баягы Келдибек Манасчы тууралуу ушул Арстанбектин айткандарын мисал катары келтирдиңиз эле да. Анан бул Арстанбек өзү ким болгон? Эмнеси менен кыргыздын эсинде калган, ушул боюнча айтып берсеңиз. Өткөн жолу мен айтып калдым элем, кыргыздын рухий дүйнөсүндө 1000 жылда бир жарала турган 3 алп адам бар. Биринчиси Келдибек, Тулпар Манасчы. А жөнүндө сиз 1 саат убакыт бөлүп кененирээк маек кылды элек. Экинчиси алп акын Буйлаш уулу Арстанбек, үчүнчүсү жеңи жок. Арстанбек 19-кылымда өткөн. Бул кишинин чыгармалары эл оозунан толук эмес албетте. Бирок ошол эл оозунан жазылып калган эмгектери дагы жетиштүү болуп атат. Бул кишини 1000 жылда бир жаралган акын деп айтканга. Туура элибиз негизинен маалымат алды бул киши жөнүндө, бирок жетишсиз маалымат. Бул кишинин ыр жыйнагы чыккан 2 жолу. Биринчи жолу басмадан кичекей китепче болуп 94-жылы. Учкун басмасынан чыккан. 94-жылы. Албетте мындай чакан кичекей. Экинчи жолу 190 жылдык маарекеге арнап, бу жерде а кишинин чыгармалары, анан адабиятчы, сынчы, коомдук ишмерлер, илимпоздор өздөрүнүн макалаларын кошуп, пикирлерин толуктап көлөмдүү китеп чыкты. Бирок калың кыргыз элинин рухий дүйнөсүндө бул кишинин чыгармалары дагы толук орун ала элек. Рухий азык боло элек. Себеп мектепте окутулбайт. Жогорку окуу жайларда окутулбайт. Окутулса 1 саат ушундай акын болгон, ушундай доордо өткөн, туулган жери, жашаган өмүрү кандай өткөн деп мындай учкай маалымат берет. Чындап айтканда, бул кишинин чыгармалары бизге калтырган мурасы бизге рухий азык болуп бере элек дагы. Өзгөчө калың элдин ичинде маалымат жетишсиз, өзгөчө бийлик жүргүзгөн, эл башкарган адамдар таптакыр кабарсыз деп ойлойм. Эми чечмелеп берейин муну. Көп маалымат мына бул кичекей китепче менен мунугундай китепте. Ошон үчүн өмүр баянын бир тобун эгерде чечмелеп кененирээк айтып отурсак, бизге убакыт жетпейт. Бул киши 1824-жылы жарык дүйнөгө келген, 54 жашында, эрте дүйнөдөн өткөн. Бугу элинин ичинде тыным сей тургусунан. Эмнеси менен бизге өтө баалуу бул кишинин чыгармалары. Бул киши өзү санжырачы болгон. Өзү жеңилбей өткөн, эч кимден жеңилбей өткөн акын, комузчу. Бул кишинин комузчу өнөрү өзүнчө сөз кыла турган чоң маекке татыктуу. Себеби 500 күйгө жакын черткен киши. Өзүнүн
bir neçe güylörü kalgan. El içinde Arslanbek'in botoyu, Arslanbek'in balança güysü, Arslanbek'in tükünçe güysü dep çertilip keledi. Biz üçün imnesi menen öte bağlı. Bu kişinin çıkarmalarında Kırgızdın narkı, Kırgızdın saltı, Kırgızdın sapatları, Kırgızdın ruhi dünyösü, Kırgızdın dünya tanımı toluk çağıldırgan. Jana Sanjıra jönünde söz kıldık bir-iki mayekte. Oşol okuyalar, oşol doğrulardagı danışmandardın, oşol doğrudagı akıllı adamdardın baylığı bu kişinin çıkarmalarında kamtılgan. Emi sözdü direktü baştaylık. En negizi Kırgız mintip aytat. Biyilik yaratkanda deydi. Kuday da deydi. Andan keyin elde deydi. Bu sözdü bölök Avrupa ellerinin, Orus ellerinin kitaplarında, adabiyatında mınday sözdü biz geziktirbeybiz. Geziktirbeybiz. Biyilik al ellerde Yegipet bolovu, Avrupa'nın bayırkı orta kılımlarda bolovu, biyilik padişahın kolunda. Keyin din payda bolgondan keyin biyilik paygambarda, Kudayda, anan keyin padişahda, bekte, handa degen düşündük. Bu işi ata babanın muraсын saktap, bu ырында мынтип айтып атат. Hayratın toğunu buzsa da, kaşığın göldü sussa da, oğuzundan çıkan sözünü zoğ kullanıp uçsa da, el menen sen adamsın, elden çıksan jamansın. Kavarın günge getse de, yıldızga kolun jetse de, Jaratkandın dünyösü büt koluna ötse de, el menen sen biyiksin, elden çıksan giyiksin. Ушул саптар эмнеден кабар берет? Кыргыз Кудайдан кийин, андан кийин элдин өзүн коюп келген. Бул жөнөкөй сөз эмес. 25 жыл эгемендик доорунда бизде бийлик эл шайлаган президентте. Биринчи президентибиз 15 жыл каалаганын жасап келди. Keyinki prezident 5 yıl kalan jasap geldi. Elge biri de cevap bergen yok, el menen biri de hesepleşken yok. Demek aların 20 yıl birlik жүргүзген doğru, Kırgız'ın arkına töp gelgen yok da. El alar üçün elektorat, nasilение же шайлоочу. Arslanbek babamız aytıp atpayбы? El menen sen adamsın, elden çıksan jamansın. Yıldızga kolun jetse de, jaratkandын dünyösü büt koluna ötse de, el menen sen biyiksin dep atat. A biz el menen biyiliktin ajırımı bolgon üçün iki inkılap boldu da. Biyilik menen eldin ajırımı bolgon üçün mına testin modernizatsiyasının jogorku kеңештин депутаттары 3 gün talkuladı. Mındaç aytkanda акчаны ким уурдады деген сөздү талкуулады да. Мынча акчаны ким уурдады, кимдин тиешеси бар деп 30 депутат, министр ысмы айтылды. Эгерде ошол кишилер Арстанбек бабабыздын калтырган мурасы боюнча эл Кудайдан кийин, эл улуу, эл ыйык десе мындай ишке барбайт эле да. Мына бул саптардын төркүнү, бул саптардын мааниси биз үчүн көрүнүп турат да, э. Эми бул киши дагы жеңи жокко бата бергенде Кыргыздын наркын, Кыргыздын даанышман, акылмандардын сөзүн айтты да. Мына кыска эле айтып берейин. Ырчы балам жеңи жок, сенде ырчылыктын кеми жок. Ырдасаң сөзүң нар экен, түбү терең ор экен. Seni menен беттешкен ырчылардын шор экен, айтышкан адам кор экен.
Ayt dedin aytıp kalayın, komuz küyüsün çertkende tak keltire albagan taykılığın var eken, termeltip koldu boş taştap jandırıp yiyip küyüңdü jazdırgan jayың бар eken, sanat sözüң сан eken, сайраган жайың бар eken, санжырага келгенде уруулардын тарыхын оң сол кыргыз канатын ундай элеп айтпаган, сылтыган жериң бар экен. Комуздан biraz кемчиликтериң бар экен дейт. Санжырадан biraz маалыматың жетишсиз дейт. Анан кийин мына уруулардын баарын тияк биягын териштиргенде кемчилик бар экен деп айтпайдыбы. Аттың балам жеңи жок, пейилимден чыккан сөз эмес, периштелер айт деди. Эгемдин берген белгисин айтпай коёр эрким жок. Көк сулууну алам деп каргышка калып калыпсың. Артыңан бала ээчибей, көңүлүң толкуп телчибей, бир ташык кем шум дүйнө, арман толор ичиң чок, кабатыр болбо сөзүмө, тоодо мүшкүл түшсө да томуктай кылып көтөрөт, таң калам адам күчүнө деп атат. Мына адамды да мүнөздөгөндө бул киши эмне деп айтып атат. Туура көк сулууну алам деп мурдагы башын бошотуп алып, баласы жок өттүң деп да айтып атат да. Эми кайсы насаат? Бул насаат кандай жеңи жокко багытталса, ошондой ар бир кыргыз атуулуна маанилүү, ар бир өзгөчө депутатка, эл башкарган адамдарга, президенттерге, себеби ата-бабадан келген нартты айтып берип атат да. Мына минтип айтып атат. О балам, ырчылык жайын айтайын, ырчы болсоң сынчы бол, зөөкүрдү чапкан камчы бол дейт. Кургак жерге тамчы бол, дүлөөлөргө кулак бол, чөлдү жерге булак бол, аргымак минген баатыр бол, алсыздарга жакын бол, күлүк минген күчтүү бол, күйдүргөнгө миздүү бол, жесирлерге жөлөк бол, жетимдерге көмөк бол, камкорлорго касап бол, калп айтканга мазак бол, ууруларга айгак бол, ушакчыга сайгак бол, бечарага калка бол, беделсизге арка бол, ашта тойдо мырза бол, аптыгып алкым агытпай, акындарга нуска бол, кара өзгөй болбой калыс бол, кошомоттон алыс бол, усталарга балка бол, баатырларга калка бол, карыяга кайрым бол, алы жокко айбар бол, ашы жокко айран бол, эрегиш чыкса элчи бол, эл журтуңдун кенчи бол. Эгерде ошо киши ата-бабалардан калган турмуш наркын үшүнтүп айтканын биз көкүрөк менен, жүрөгүбүз менен кабыл алып, ушул наркта тарбиялансак, бүгүн Кыргызстанда болгон көп кемчиликтер жок эле, жок болот эле. Туура, себеби могу жердеги ар бир сөзү ошол тиги эме менен барскан менен чапкандай келип атат да. Анан бул кыргыздын ошол нуска сөздөрү бул бир эле жеңи жок эмес, муну уккан, окуган адамдын бардыгына, сизге, мага, телекөрүүчүлөргө айтылгандыгы анык болуп атат. Анык болуп атат. Өзгөчө бүгүнкү доордо. Мына бунун баары калыс бол, адилет бол, боорукер бол, карамдуу бол, дүйнөнүн кулу болбо, элиңди ыйык туткун, элге кызмат кылгын деген насаат сөздөр да. Мына бул кишинин чыгармалары бизге бүгүн абадай керек. Бизге бүгүн рухий азык, табылгыс азык. Эми бул жеңи жокко берген батасы мазмунун карап отурсак, эгерде бүгүн илимдер академиянын эң аттуу баштууларын, кыйын адаммын деген депутаттарды, бийлик жүрүскөн адамдарды бир ай көлгө алып барып, Авророго жаткызып, Аврора пансионатына күндө бир койду союп, 5 бармак берип, кымыз берсеңиз, 30 күндө мындай батаны бере албайт. Мындай батаны айта албайт. Же мен туура эмес айтып атам. Туура. Айта албайт. Эмне үчүн? Анткени көкүрөгү дүлөй болуп калган. Ата-бабанын улуу наркын унутуп калган. Совет доорунун таасири болду. Азыр мына интернетте эмне шумдуктун баарын көрүп билип атабыз. Ошолордун баары жолубуздан адаштырды да. Арстанбек бабабыз эл ичинде болгон наркты чогултуп туруп, кыска ыр түрүндө бата кылып жеңи жокко берип атат. Бул бизге, биз буга муктажбызбы? Муктажбыз. Мына тарбия жөнүндө көп сөз кылып атабыз. Тарбия деген бул билим берүү деген.
Эмне билим берүү? Кайсы билим берүү? Адам болуу билими. Арстанбек бабабыз өзүнүн ырларында ошону камтып атат да. Ошол эле учурда мына жашоо жөнүндө а кишинин керезинде эмне деп айтып атат? Бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө кантип жашаш керек? Эмнени баалаш керек? Эмне адамга тирөөч, түркүк болот, рухий түркүк болот деп мына бу жерде насаат кылып айтып атат. Мынтип айтат: аялдын көркү эр болот, аргымак көркү жал болот. Үйдүн көркү кыз болот, аштын көркү туз болот. Тирүүнүн көркү сый болот, өлүүнүн көркү ый болот дейт. Мына сый, тирүүнүн көркү сый болот. Бир эле сүйлөм. Коомдо биз азыр сыйга, сый жөнүндө айтсак, жоготулуп калды да. Кичүүлөр улууларын урматтабай калды. Мисалы карыяларга, майып адамдарга кандай мамиле кылабыз? Дегиле адам адамга сый мамиле кылбай, пул мамиле кылып калды го. Кызыкчылык мамиле болуп калды. Ошол эле айтып атат: башың барда мал дөөлөт, бар болгонуң зор дөөлөт. Тилиң барда тил дөөлөт, тиричилик өзү зор дөөлөт дейт. Ал тиги бир нече машинеге мингениң, же болбосо бир нече гектар жерди менчиктештирип алганың, же болбосо бир нече миллион сом акча кылып таап алганың дөөлөт эмес деп атпайбы? Баш барда келет тууганың, баш жаздыктан тайган соң баары калат жыйганың. Көз барда келет тууганың, көз жумулуп кеткен соң көрүнбөй калат жыйганың. Кеткенден кийин келмек жок, бир жаныңа эрмек жок. Баргандан кийин кайтмак жок, калганга дуа айтмак жок. Бу дүйнө жалганда өлбөй тирүү ким калар? Айры-айры жол калар, арманың ичтен мол калар. Айтылбаган сөз калар, айрылбаган бөз калар. Ачылбаган сыр калар, Арстанбектен ыр калар. Асмандагы ай калар, күлүп жайнап күн калар. Ай караңгы түн калар, касиеттүү көл калар, түбөлүктүү жер калар, түгөнбөгөн кен калар дейт. Биздин мына ач көз мансапкорлорго адамгерчиликтен кол үзүп, аны унутуп, дүйнөнүн артынан сая түшүп, адамгерчилик сапаттарды жоготкондорго бу кишинин чыгармалары бүгүн керекпи, керек эмеспи? Керек го дейм мына. Ушунун арт менен биз жашасак, турмушубуз оңолот эле да. Мыйзам менен оңолот деп азыр улам мыйзамдардын көбү иштебейт да. Анан бабаларыбыз айткан, мыйзам көбөйгөн сайын турмуш бузулат деген. Биз күбө болуп отурабыз. Мыйзамдар толук иштебейт. Же иштесе тандалма жолу менен иштейт. Чоңдордун кызыкчылыгы үчүн иштейт. Карапайым эл үчүн иштебейт. Ушундай болуп атат да. Мына бул киши мынтип айтат: бу дүйнө жалганда ажалдан күчтүү балбан жок дейт. Чеченди алган бул өлүм, кары жашка карабай неченди алган бул өлүм. Бу дагы абдан даанышмандык сөз да. Курулай эле тияка уруна бергибей. Мунун баары убактылуу дегенди мына аз күнчүлүк өмүрдө аркы терки теминип, аргымак атың жоорутпа, ала барман сөз сүйлөп, азамат көөнүн оорутпа, жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбө, жардынын отун өчүрбө. Жакының менен жоолашпа, өнбөс доону доолашпа, сөз октой жамандын, жакын жүрбөй оолакта, карынын сөзүн капка сал, калк оозунда нуска бар, сөз кезеги келгенде акыры башка бир өлүм, калыс сөзүн айта сал. Бир сүйлөм, калыс сөзүн айта сал. 25 жыл бою биз калыс сөздү көп угабызбы? Менин оюмча укпай калдык го калыс сөздү. Ага, жана бул Арстанбек өзү негизи бир эле акын, анан комузчу эле болбостон бул коомдук иштерде дагы аралашып жүргөн, жана бийликте да жүргөн адам болгон да, Албетте, бу кишинин акылы, бу кишинин санжыра билгени, бу кишинин кыргыздын наркын, салтын, кыргыздын рухий дөөлөтүн, жабаарын туюп, анан өзүнүн жүргөн, турганы ошого төп келгени үчүн эл ичинде өтө кадырлуу, өтө бартуу болгон. Анын үстүнөн бу киши ырдын касиети өзүнчө да, кара сөз менен айтканың бир, ыр менен айтканың бөлөк да. Ошон үчүн мына көп айтыштарда, жар чакырганда кыргыздын улуулугун, наркын, салтын, байыркылыгын, даанышмандыгын,
артык сапаттарын даңазалап, даңктап, ошого үндөп, үлгү катары чакырганы менен бул кишиге тең эч ким жок болгондо, ошол заманда. Кийинки заманда деле ошондой. Мына минтип айтып атат да, мен Арстанбек болгону бериште ишим оңдолу, тиш ырыскы, тил дөөлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт деп атат. Тияка бияка чамыны уруна бербе, адам сапатын жоготпогун, сен адам болгун, боорукер болгун деп. Бул мыйзам менен адамды эч ким боорукер кыла албайт, бирден мыйзам. Мыйзам менен намыстуу да кыла албайт, уяттуу да кыла албайт, абирдүү да кыла албайт. Андай мыйзам дүйнөдө жок. Ошон үчүн 25 жыл бою биз мыйзам деп эле какшап келатабыз. Ошол эле учурда эмне үчүн ата бабалардын наркы салты, улуу акындардын чыгармаларын биз балдарга окутуп, балам айланай. Мына бул кишилер нече миң жыл турмуш тажрыйбадан табылган акылды, үлгүнү туюп ал, билип ал, ушундан тайбагын, ушуну карманып жашагын, бактылуу болосуң деген сөздү эмне үчүн биз айтпайбыз? Бул киши бир чыгармасында минтип айтып атпайбы? Ошол эле убакытта элдин абалын булут минсең жетпейсиң мурункунун наркына дейт. Буркурайсың түтүндөй бул замандын артына. Байыркынын мингени кылтылдаган ат болгон, кыргызга ким чак болгон дейт. Мына 3 сап. Байыркынын мингени кылтылдаган ат болгон, кыргызга ким чак болгон. Төлөк Аксакалдын санжырасында. Көп окуп атпайбызбы? 300 жыл токчулукта, молчулукта жашады. Кыргызга эч ким кол сала алган эмес деп атат. Кайсы кандардын доорун айтып, кыргыз эч кимге жерин алдырган эмес, намысын алдырган эмес деп атпайбы? Ошону 3 сап менен айткан да. Байыркынын мингени кылтылдаган ат болгон, кыргызга ким чак болгон дейт. Баатырлары көп болгон, байыркыга сөз болгон, кыраандары көп болгон, кылым арта сөз болгон, жомогу жолдо айтылган, жоругу жолдо камтылган, манасын айтып баптаган, семетейин септеген, анча мынча ырчыны ашка тойго келтирбей, ана мына дедирбей, боз балдар эле эптеген, кыргыз кырда ырдаган, кыз кыркыны сындаган, тоо башында ырдаган, топ карыясындаган, көңүл бурсаңыз, кырда тоо башында деп жүрөт. Санжырада да айтып атпайбы? Талааны ысык деп жактырбай, кыргыз тоодо жүргөн, кырда жүргөн, кыр кезип жүргөн, кыргез деген атка конгон деп. Арстанбек бабабыздын чыгармалары. Топ карыясындаган ашка тойго чакырып, аземдеп күлүк чабуучу, ырчылар чыгып ортого сөз күлгүнүн табуучу. Мына сөз адеби, сөздүн касиети, тилдин касиети бул кишинин ырларында байма-бай, таамай так айтылып атат. Мына өткөн доорду минтип айтып атпайбы? Осмо койгон каштары түйдөк төлүп жүн болду кыздардын дейт. Мына башынан айтайын. Кымкап кийген кыздардын тал-талдап өргөн чачтары, осмо койгон каштары түйдөк төлүп жүн болду, эндик жапкан беттери кызылы өчүп бос болду, кыйын заман кес болду. Осмо дегенди азыркы балдар билбейт. Билбей калды да. Осмо деген чөп. Чөп. Аны эмне үчүн? Эндик деген ада чөп. Эндик деген сүйкөп бетти кызарткан. Кызартып. Осмо менен кашты боёган. Мына көрбөйсүзбү? Адамдын көркүн чыгарган. Кыйын заман кызылы өчүп бос болду дейт. Бабаларыбыз минтип айтчу эле, биз шаардан окуп каникулда тоого чоң аталарга барганда, айланайын балам, босоруп калыптырсың деп. Бетиңде кызыл жок деп. Кубарып калыптырсың. Кубарып калсың. Бетиңде кызыл жок. Туурабы? Көрбөйсүздөрбү кандай? Эмне деп атат? Кайсы бирин айтайын, кадеми кетип кыргыздын кандай гана күн болду. Кайран өткөн илгерки жарды байып белгисиз дейт. Киселевди окуп атпайбызбы? Санжырада окуп атпайбызбы? Эң кедей кыргыздын колунда 500 кой, 100 жылкы дейт. Эң жок дегенде аттын башындай алтын, сайдын ташындай күмүш дейт. Тарыхта окуп атабыз, Санжыраны окуп атабыз. Арстанбек эмне айтып атат?
Jardı bayı belgisiz deydi. Kunan tayı mingisiz, kulu biyi belgisiz. Tengdikti айтып атабы? Ооба. Теңдик деген бул адилеттүүлүк, бул калыстык, бул акыйкат, туурабы? Туура. Мына мазмуну кандай? Маңдайлашып жоон алган, таңдайлашып доон алган, эми жыты кетти жалбыздын, жарыгы өчтү жылдыздын, баасы кетти кундуздун, байымы кетти кыргыздын. Ушул жерде маселе. Жалбыз деген жыттуучок да. Ооба. Азыр да жыттуу. Ал ошо доордо жыты кетти деп атат жалбыздын. Жердин күчү жок деп атпайбы? Табият бузула баштады деген сөз да. А жарыгы өчтү жылдыздын дегенди кантип түшүнөбүз? Аба ырайы булгана баштады. Мисалы Кыргызстанда өнөр жай болбосо, бөлөк өлкөлөрдө өнөр жай болду. Көмүр жакты, паровоз жүрө баштады. Ошондо атмосфера, аба бузулуп, булганып, жылдыздар мурдагыдай таамай таасын көрүнбөй. Жарык болбой калды деңиз. Жарык болбой калды деп атат. Биз үчүн бул абдан Бул эми уйкаштык үчүн эле айтып койгон Жок эмес. да, жок Бул да. терең мазмуну бар. мазмуну да. Байымы кетти кыргыздын, барбар дегер кудурет, пааналаган пендени кандай күндү тугуздуң. Эми кайран заман куурулар, капыр менен мусулман камырдай болуп жуурулар. Кайран гана кыргыздын кылычы кетер кынынан, кыздары кетер сынынан, келиндер кетер келбеттен, уландар кетер уяттан, катындар кетер наркынан, карылар кетер баркынан. Эми заман бузулду, кыл жоргон жоор ат болду. Кыл торкот тонун бөс болду, мурункудан барк кетти, кадан ускан нарк кетти деп ошондо абдан кабатырланып айтып атат. Ал эми азыркы доордо мунун баары ого бетер да. Биз көрүп атабыз азыр. Мына кайыр сураган жаш кыздар келиндер. Кайсы доордо? Эч качан Кыргызда мындай болгон эмес. Туура. Жанагы таштандыларды чогулткан 30-40 жаштагы болгон эмес. Бул кишинин чыгармалары бизди ойлонууга чакырып атпайбы? Бизди кабатырланууга үндөп атат да. Эмне кылып атасыңар? Каяка баратасыңар? Ошол эле доордо бузула баштаган дейт. Мына көрбөйсүздарбы? Кыздары кетти сынынан дейт, келиндер кетти келбеттен. Туура, батышты туурайбыз деп киндигин көрсөтүп кийим кийди. Мүмкүн бул деле заманга жараша, бирок ата бабанын наркы салты. Эми мына мынтип айтыңыз, мындай көңүл бур алып. Наркы кетти карынын сөзү. Көп учурда ушак, майда чуйда ким менен жолугуп, канча тамак жеп, канча арак ичкенин айтат. Нарк нуска айтылбай калбадыбы? Саясат айтылып калды. Саясат айтылат. Кияка кызматка барат экен, муну кызматтан алат экен деп. А бу жерде айтып, наркы кетти карынын, урматы кетти уулуңдун, кымбаты кетти кызыңдын, кайран заман бузулдуң, кызыл тазыл көчүң жок, кымкап кийген кызың жок. Кымкап дегенди көп балдар билбей калды. Сиз көрбөй калдыңыз го кымкапты. Кымкапты мен көрүп деле калдым. Себеби бул 19-кылымда ага чейинки доорлордо пайдаланылган алтын, күмүштүн зымдары менен өткөзүлгөн, саймаланган, кооздолгон чепкен да. Ошону кымкап деп айтылган. Мына эми толуктап коеюн. Жанагы алтын, күмүш, ал бирин сирейин мындай кооздош үчүн эле. Негизи аттын куйругунан жулуп, кыл менен токуп, бир кабат же эки кабат. 3 келин жайлоого чыкса, бир кымкап токуп түшчү экен. Бир жайда. Жайы менен бир кымкап токуп. Кыл биринчиден жаан өткөрбөйт да, билесиз. Чакалап төксө дагы өткөрбөйт. Шамал, суук өткөрбөйт, шамал өтпөйт. Анча-мынча бычак менен урса дагы кольчугадай, зооттой болуп турат кыл. Ичине төөнүн жүнүнөн ичин жасайт, сырты болсо бир же эки кабат аттын куйругунан жанагы кыл аркан кандай катуу, кыл аркан катуу болот да. Туурабы? Анын менен сууга тийсе ал эч кандай бузулбайт. А эми кымкап деген жаан төксө мейли, жылуу, шамалдын күчү жок, суук өтпөйт. Ошол эле учурда анча-мынча зооттун милдетин аткарган. Акыркы кымкап Курманжан датка энебиздин кымкабы музейде болгон. Бирюкова деген ЦК КПССтин катчысы келип, музейде барып,
Анан ошол жерде кошоматчылар тегиш сурайт да, бул эмне дейт. Айтат, бул ушундай, ушундай деп түшүндүрүп берсе, мен кийип көрсөм болобу дейт. Кийип көрөт, жарашат. Анан, ой, сизге жарашыктуу экен, алып кете бербейсизби деп берип коет. Ошо менен азыркы элибиздин 99,9% кымкапты көргөн эмес. А кымкап деген өзү баалуу, турмушка өтө керектүү, жеңил, ыңгайлуу кийим болгондо. Мына карабайсызбы, ушинтип айтып атат. Кымкап кийген кызың жок, кылымга кетер сөзүң жок, кылычын чабаар баатыр жок, о армандуу дүнүйө баркын ойлосом, байтерек түгүл чырпык жок. Байыргылар бийиң жок, баш калкалар ийиң жок, ынтымак курган айыл жок, ызаат кылар байың жок дейт. Азыр мына демократия тигиби деп айыл өкмөттөрдү шайлай албай депутаттарын, улам Жалал Абад шаарынын депутаттарын шайлап ала албай, улам жыйлап атпайбы? Бул ынтымактын жоктугу. Бул киши өзүнүн чыгармаларында айтып атпайбы? Ушундай болот. Бул терс көрүнүш. Буга көңүл бурбайсыңарбы деп атат. Мына көркү кетти жериңдин, мүлкү кетти элиңдин. Куду мынабу союз тарагандан кийин мүлктү тоноп алгандайды көрүп билген экен да. Карабайсызбы? Күлкүсү өчтү эриңдин, аргымак ат мине албай, алгы сөздөн биле албай, саны кетти жашыңдын, сыны кетти башыңдын, сыйы кетти ашыңдын, тар заман келди такымдап, азапка калган кайран эл, эми кайда жашындың. Бул эми ошол бүгүнкү окуялардын башаты ошол 19-кылымда башталгандыгын айтып атат да, ошондой эле айтып атат да. Ошондо эле жанагындай нарк нуска жооло баштаган деп күйүп айткан жарыктык киши. Биз эми ушундан кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? А бүгүн ого бетер турмуш ойдогудай болбой калды да. Демек бизге үлгү барбы? Үлгү бар. Ата бабанын мына кандай болгон кыргыз, кантип жашаган кыргыз. Эмне үчүн биз ушул жолго азыр түшө албайбыз? Эмне үчүн түшүү аракетин көрбөйбүз? Эмне үчүн балдарга, кыздарга мектепте, жогорку окуу жайларда ушундай болгон, кыргыз улуу болгон, кыргыз байыркы болгон, кыргыз ушундай нарк менен жашаган, дүйнөнүн артын кууган эмес деп эмне үчүн биз тарбия таалим бербейбиз? Бул кишинин чыгармалары баа жеткис. Дагы мен айтып коеюн. Мына термесинде минтип айтып атат. Киши акысын жегендик арамдыктын белгиси, мээнет менен жан багыш адалдыктын белгиси. Адал, арам деген сөздү мектеп окуучуларынын баары азыр түшүнбөй калды. Халал болуп калбадыбы? Халал болуп калды. Адал, арам деген эки түшүнүк, аны кыргыз акыл менен илгебей, көкүрөгү менен түшүнгөн. Ал ойлогон эмес, бул мындай болобу, бул арам. Жукпайт. Жолобо, кылба, барба. Ошо менен бар. Ошо менен коом таза болгондо. Азыр мыйзам көп иштебейт. Азыр мыйзам менен эч ким эсептешпейт. Же болбосо мыйзамды бузсаң камашың керек. Анда эмне элин баарын камайсыңбы деген абал болуп калды да. Адалдыктын белгиси. Тузуна кара санаган айвандыктын белгиси. Эки киши мушташса араздыктын белгиси. Эки абысын урушса, эки тууган болушуп, душман болуп жоолашса, топко түшүп доолашса, нарк кеткендин белгиси. Кыргыздар минтип айткан. Кан бийлигинен нарк күчтүү деген. Биз азыр конституция деп эле ошо жанагы 8 жолу 20 жылда өзгөрүлгөн конституцияны туу кылып көтөрүп атабыз. А кыргыз конституциясы жок, нарк менен жашаган. Кан бийлигинен нарк күчтүү деген сөз эмнени туюндурат? Айтып атат, ата бабадан калган наркты буспагын, ошондо бактылуу болосуң деп атат да. Мына жана мыйзам көбөйгөн сайын турмуш бузулат деп бабалар айткан. Арстанбек өзүнүн ырларында, чыгармаларында баймабай ошолордун баарын чагылдырып, ошонун баары ошого үндөп, ошону үлгү катары айтып келген да. Бул чыгармалар тарыхтын гана энчиси эмес. Бүгүн кыргыз мукташ. Бул кишинин калтырган керезине, ырларында камтылган акылмандыкка, даанышмандыкка биз мукташпыз. Себеби 25 жыл демократия дедик, батышты туурадык, батышты ээчидик. Анан кийин мыйзам деп мыйзамды даңазаладык. А турмуш эмне болуп атат? Мына азыр
эме деген жана милицияга арналган бир берүүлөр бар. Кайгуу бирдеке деген. Кайгуу. Ошондо көрүп каласың, кейисиң. Татынакай жаш кыз келиндер ичип алып машина айдаганын көрөсүң. Жаш жигиттер ичип алып, же болбосо тартип бузуп, эреже бузуп. Тартип бузуу деген элди сыйлабат деген сөзгө барабар да. Мен мыйзам менен, жол эрежеси менен эсептешпейм. Мен өзүмө өзүм каммын, өзүмө өзүмө падышамын деп. Ушундай терс көрүнүштөр күн сайын күчөп атпайбы? Агай, ушул Арстанбектин ырларын биз ошол мектепте, бала бакчадан баштап окутуп, вуздарда окутуп, анан ошо коомдук мамилебизде бири-бирибиз менен болгон ушунун ырларына багыттап туруп өзгөртө алабызбы? Бул үчүн мамлекеттик идеология деген сөз, мына ушул мамлекеттик идеология. Кыргызды ата-бабалардын үлгүсү менен бактылуу, ынтымактуу турмушка алтын менен, байлык менен, акча менен коомдо ынтымак сакталса, биз 4 миллиард доллар карызбыз го, 4,5 миллиард доллар карызбыз, туурабы? Ошол эле учурда 2 жыл мурун Арена деген гезит жарыялады. Миллионерлердин тизмесин. 100 миллионер бар экен. Ошонун экөөндө миллиард доллар бар экен. Калгандарында 500 миллион доллар, 600 миллион доллар, 300 миллион доллар, эң эле жок дегени 40 миллион доллар бар экен. Эми ошонун баары тең эле баягы ак эмгек менен табылган каражат эмес да. Бул элдин рызкысынан чогулган болуш керек. Ушундай да. Мисалы түшүнөбүз, эгерде жанагы чемпион футбол боюнча жанагы бир белгилүү футболчуну туура жылына 70 миллион доллар табат экен, 100 миллион доллар табат экен. Анан кийин теннис ойногондорду түшүнөбүз, же болбосо шахматтын чемпиону түшүнөбүз, же болбосо жана машина менен жарышып тапкан акчалары 100 миллион түшүнөбүз. Эми булар карабайсызбы? Мына жакында вице-премьер-министр качып кетти азыр. Ömür boyu kızmatta жүрген адам депутат болуп 450 миллион доллар байлыгы бар дейт. Кайдан тапты муну? Ошол эле учурда 1 миллион кыргыз өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн, жанагындай топтогондугу чын деле баягы күмөн туудурат да. Жок, күмөн туудурбай эле ачык эле айтыш керек да, бул арам акча да, туурабы? Ал элдин эмгегин жеп, коррупция жолу менен, мыйзам бузуулар менен табылган дүйнөдө, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү абалыбыз бүгүнкүдөй болуп атат да. Мына жанагы ТЭЦтин 386 миллионун ким жеп койду? Мейли 100 миллион, 100,5 жумушка кетсин. Жарымын ким жеди деп депутаттар 120 адам 3 күн талкуулабады. Биз ушундай абалга келип калдык да. Президент өзү айтты, сотторго ишеним жок 90% деди. Коррупция эң кеңири жайылган сот тармагында укук коргоо, милиция, прокурорлордун арасында деп айттыбы? Президент айтты да. Муну кандай жол менен чечебиз эч ким билбейт. Ошол эле учурда Кыргызда андай тез көрүнүштөр болгон эмес. Кыргыз кантип ошого жетишкен дегенди Арстанбек бабабыз өзүнүн чыгармаларында толук чагылдырып атат. Биз ушуну уламы окуп, өзгөчө жана Финдер Калеваланы билбеген адамды мамлекет башкарууга жолотпойт деп айттыңыз. Арстанбек менен Жеңи жоктун чыгармаларын билбеген, кабар албаган адамды депутат дагы, министр дагы кылуу чоң ката. Манас эпосун билмек түгүл, бул акындарды да билбейт деп атпайсыз да. Билбейт. Мейли билсе сыртынан билет, үстүртө билет. А бирок ушулардын чыгармаларын окуп, ошо чыгармаларды көкүрөк туюмга сиңирип алып, жан дүйнөгө киргизип алып, кой, ушундай бабаларыбыз айтты эле деп эгерде жашаса, жанагындай паракорлук болбойт эле да. Демек агай, бул Арстанбектин чыгармаларындагы биз терең изилдеш үчүн жогорку окуу жайларга, атайын орто билим берген окуу жайларга сөзсүз түрдө киргизишибиз керек экен да. Мектептин жогорку класстын окуучуларына дагы беришибиз керек экен да. Адагы жетишсиз. Бүгүн мектеп,
бала бакчада мүмкүн эртерээк, мектеп, жогорку окуу жай, андан тышкары эмгек жамааттарында, андан тышкары айыл кыштактарда, элдик жыйындарда ушунун баарын чечмелеп айтышыбыз керек да. Бүгүнкү терс көрүнүштөр менен байланыштырып, бабаларыбыз мындай жашаган, бабаларыбыз минтип өткөн, бабаларыбыз мынтип ынтымакты сактаган деген иш керек да бүгүн. Өзү элибиз ыржандуу эл да. Абдан. Анан байыркы кездерде деле, азыр деле баягы ырды жамакташтырып, элдин алдында чыгып сүйлөсөңүз, эл аябай кунт коюп угат да, уюп калат. Анан көбүнчө эле биз жана кара сөзгө өтүп алдык деле, кара сөз менен ырды пайдаланбайбыз. Мындай даанышман акындардын жазган чыгармаларын кээ бир эле учурда пайдаланбасак пайдаланбай калдык да. Ошол себептен дагы сиз туура айтасыз. Муну биз мына эмгек жамааттарында дагы, жыйындарда, пайдаланышыбыз керек экен. Той томолок, мааракелерде улуу акындарды ушинтип айтты эле. Бул бизге үлгү, бизге чакырык, бизге бул акыл, бизге насаат десек эмне үчүн болбойт? Биз кредит алабыз, анан турмуш оңолобуз дейт. 25 жыл кредитти алып, Кыргыз мамлекетин 4,5 миллиард доллар карызга батырды го чоңдор, Кана турмуш оңолгону? Дагы эле кетип атат биздин жаш балдар, сыртка кетип атат. Көп чоңдор турмушун оңоп алды да өздөрүнүн. 1000-2000 адам оңосо оңолду да. Бирок кыргыз минтип жашаган. Теңирим теңдикти жалгайт деген. Туурабы? Бул чоң сөз да. Анан кыргыз минтип айткан. Элде болсо тең болсун. Тең болбосо көпчүлүктүн сугу өтүп кетет деген. Орус тилге сук деген түшүнүктү которуп бере албайсыз. Сук деген эмне? Сугу кантип өтөт? А кыргыз муну ишенген. Сенде бар, коңшуңда жок. Коңшуң ичтарлык кылбайт, суктанат. Тиги коңшуң суктанат. Тайке жээниң суктанат. Жолдош жороң суктанат. Бир тууганың суктанат. Бир тууганың суктанат. Сугу өтүп кетет. А сугу өтүп кетет дегенден кийин же бир кырсык, же бир оору, же бирдеке болот. Кыргыз муну билген, муга ишенген. Кыргыз ушуну менен жашаган. Ошон үчүн айткан да, элде болсо тең болсун деген. Көрдүңүзбү? Эми мына эл башкарган адамдар кандай болуш керек? Арстанбек бабабыз минтип айтып атпайбы? Көңүлгө толгон адамын эл журтун келет көргүсү дейт. Көңүлгө толгон адамдын. Бүгүн депутаттар кыргыз элинин көңүлүнө толдубу? Кандай деп ойлойсуз? Ай чоң маселе го дейм, Бирин экин толгондору болушу мүмкүн. Бирин экин. 120да. Мүмкүн 20сы. Мейли 30 деп коелу. Койчу 60 деп коелучу. 60 кандай? 60га жетпейт го. 60-тын 60-ы балыктарда эчтеке сүйлөбөгөн. Мына көрдүңүзбү кандай? Эми минтип айтып, көңүлгө толгон адамын эл журттун келет көргүсү дейт. Калкы турса каржалып, калктын камын ойлобой, келечегин болжобой, казына чачса калактап, эки көзү алактап, бул кара өзгөй бийлик белгиси дейт. Бүгүнкүнү көрүп айткандай болуп атпайбы? Бүгүн мисалы мына канча багар карары жок адамдар, карып калгандар карылардын үйүнө кетти. Таштандылар чогултканда. Жаш балдар диплому бар, иши жок. Эмне кылаарын билбейт, кредит алат, карызданат. Эмне деген? Эмне үчүн бийлик кам көрбөйт деген сөз айтып атат да Арстанбек бабабыз. Эгерде кам көрсө, жумуш менен камсыз кылса, миллион кыргыз кетпейт эле да. Ошол эле учурда мына 1 миллион кыргыз кетти дейлик. Мамлекет окуттубу? Өз убагында окутту да. Жогорку билим берди жартылайына. Туурабы? Канча каражат кетти. Байкуш ата эненин канча азап тозогу менен бутуна тургузду. Эми булар билим алып, бойго жеткен, күчүнө толгон адамдар кыргыз мамлекетин кубаттуу кылыш керекпи? Кыргыз мамлекетинин эмгегин, билимин, акылын арнаш керекпи? Арнабай жатпайбы? Биз башка мамлекетте барып, ошол жакта иштеп, ошол жактын экономикасын өстүрүп, ошол мамлекетти күчтүү, кубаттуу кылып атат, көчөсүн шыпырып атат, ошонун өнөр жайын, дагы бөлөк ишин кылып атат. Алар үчүн кызмат кылат. Демек, биз 25 жыл бою балдар төрөлгөндү окутуп, чокутуп, адам кылып бутуна тургузуп, эми бар бөлөк элге эмгек кыл дейт. Бул акылмандыкпы?
Bunu кандай деп айтсак болот? Кыргыз мамлекетин күчтүү, кубаттуу кылыш керек, туурабы? Андай шарт бар. Эмне үчүн көзүн таппайбыз? Көзүн тапкысы келбейт. Себеби кредит алыш керек, үстөгүн жеш керек, кредиттин дагы бир тобун сол чөнтөккө солош керек. Анан кийин элдин келечек муундарда балдардын мойнуна илип коюш керек. 4,5 миллиард доллар, 60 сом bir dollar, туурабы? Ошондо канча болот? 240 миллиард сом болот го. Эмне деген акчаны келечек муундарга төрөлө элек. Балдар, кыздардын мойнуна илип койдук, мындай мамлекеттин келечеги кандай болот? Ошол эле учурда Арстанбек бабабыз кыска айтып атпайбы? Келечегин болжобой, казына чачса калактап, эки көзү алактап, бул кара өзгө аким белгиси. Муну чечмелебей эле коеюн. Бүгүн турмуш эмнени көрсөтүп атат? Датка кемин электр байланыш 650 миллион доллар деп депутаттар айтты. Ашып кетсе 400 миллион менен бүтө турган. Калган 250 миллион доллар каякта? Берки жол, балыкчы менен түштүктү байланышкан жол. 1 миллиард доллар дейт. Адистер айтып атат. Жок, андай болбош керек дейт. Ашып кетсе 600 дейт. Ана жакта 400 миллиону каякта? Демек, бүгүнкү көйгөйлөргө жооп биз каяктан табабыз? Жолду кай жерден издеп көрөбүз? Улуу акын Арстанбек калтырган мурас, ырлары, таамай так айтылган алтын сөздөрү бизге шам чырак, келечекке үндөгөн багыт көрсөткөн жол болуп берип атпайбы? Ушуну баалашыбыз керек да. Ошол эле учурда эмне үчүн Арстанбек бабабызга Бишкекте эстелик жок? Эмне үчүн? Эмне үчүн көлдө эстелик жок? Ушундай алып адамдарды биз баалабасак, нарынга кетип аткан жолдо талаага коюп койгон анын деңгээлин көрүп атпайбызбы? Андай бул адам андайга татыктуу, жок андайга татыктыс го. Борбордо тура турган адамдар. Анын үстүнөн бул кишинин элеси, өң түзү элдин оозунан сурамжылап сакталып калган. Кандай киши болгон? Муну окшоштуруп ошондой кылсак, же болбосо мынагу түштүк магистралдын өйдө жагында тала жатат. Ошол жерде жанагы Ала тоо деген ресторан. Мурдагы премьер-министрдин эжесине катталган экен. Ошол ресторан. Жанында суу агып атат. Ошол жерге бабалар мазары деп Арстанбек, Келдибек, Көлдүн акелерин, Шырдакбек бабабыз, Курманбек, калган Тайлак, Атантай, Ер Солтоной, Бешберенден Бердике, канча адамдар бар. Биз карызбыз алардын арбагынын алдында, карызбыз. Ошолорго айкөл коюп, ошолорго музей кылсак, ошол музейге барып, бүт жаш балдарды тарбияласак, үлгү кылып көрсөтсөк, мына биздин жол ошол. Бирок бул жолду эмне үчүн тандабайбыз биз? Себеби бийликтеги адамдарга эмне жеңил? Элди сооротуп, элге убада берип, турмушка ашпаган, калп эле 40 жылдагы программанын 40 кадам деп башын айлантып, ортодо акчаны уурдап, байып, ушундай турмушка келип калдык да. Ушу турмуштун кетебиз десек, биз Арстанбек бабабыздын чыгармаларын, мына бул китепте көп ырлары бар. Мен белгилеп койдум. Мына берде да көп ырлары бар. Эгерде Сүйүнбай менен айтышканын, казактын атактуу Каңтарбай деген акын менен айтышканын биз окусак, биз абдан чоң баа берет элек да. Берде көңүл бура турган нерсе. Билесиз, Кезек төрөнү ээрчитип Каңтарбай менен Арстанбек айтышкан. Ошондо Арстанбек айрым саптары менен таң калтырганда, санаа кандай, салт кандай, ажың кандай, ал кандай, динин кандай, дил кандай, ханың кандай, жат кандай, пашаң кандай, бай кандай, жакшың кандай, жай кандай, жайыт кандай, төрт кандай, байың кандай, бар кандай, жарды кандай, жан кандай, бийлик кандай, би кандай, болуш кандай, бой кандай, элиң кандай, эр кандай, замана кандай, заң кандай, эми сенден тыңдайлы айттым окшойт бир далай деп Арстанбек аягында анан кийин сөз кезегин берип атат да. Каңтарбайга. Арстанбек
ырдап бүткөндө Каңтарбай одула калып, мен жооп бермей ак жеңилдим деп ыраазычылыгын билдирет дейт. Жооп бербейт дейт. Билди да ким экенин, ол экенин. Жолда келе жатканда ээрчитип барган султан Кезек төрө минтип айтат экен: бул калай болду Каңтарбай? Казак ишинде сенде мыкты ыршы жоктой көрүнүш эди. Арстанбектин алдында бөрүнү көргөн күшүктөй короо кире качтың ғой. Bir ауыз жауып бергенге де жарамадың деп жекирип калат дейт. Анткени менин акыным деп алып барды да. Ана акыны бир сөз айта албаса, сынып калды да, туурабы? Эми мындай деп атат. Анда Каңтарбай Арстанбек жети суу кечип өткөн акыр замандын ыршысы экен. Эки ыйыгында эки периштеси отур. Солардын айт дегенин айтып отур. Акыр заман болмок болду гой деп кутулган экен дейт. Кандай баа берген бу кишиге. Казактын эң мыкты Кезектөр айткан, эң мыкты акыны бир сөз жооп бере албаса, буга чейин бүт заман, доор, кандай болду, тиги болду, бу болдун баарын айтып келип анан кийин Арстанбек сөз кезегин узатат да. Мен айтарын айттым. Эми сен мунун баарын айтып бер деп атпайбы? Анан тиги айтып атат, ак жеңилдим деп атат. Ошол эле учурда чоңду менен айтышы адагы керемет. Кыргыздын тарыхы, кыргыздын санжырасы. Чоңду дагы көп изилденбей калган акындардын бири, бул өзү Манасчыда болгон, ушу Талас жергесинен чыккан. Анан ушул чоңдуну дагы бир изилдеп, ушул кишинин дагы чыгармачылыгы эли журтубузга баягы ашкерленсе жакшы болот эле. Жакшы болот эле. Мен 98-98-жылы Залкар, Акындар деген серияны Кыргыз алтында демөөрчүлүк кылып, айлыгын төлөп, акча төлөп, анан китебинин наркын төлөп басмадан чыгаргам. Ошондо биринчи том Каража Калмырза, Чоңду, Эсен Аман, Үмөталы. 4 акынга. Эсен Аман менен Үмөталынын китеби чыкты. Чыкты. Чоңдунуку жок да. Чоңдунун ошо жанагы жыйнакта Чоңдунун ырлары толук эмес албетте. Жана Калмырза, Чоңду, Эсен Аман, Үмөталы. Экинчи том болсо толук жеңи жокко арналган. Эми Чоңду бабабыз сиз айтып атасыз, чыгармалары толук изилденбей калды. Так айтыш керек, такыр изилденген жок да. А кишинин мурасына татыктуу изилдөө иштери болгон жок да. А киши кайсы доорду, кайсы элди кыдырып, канча тилди билип, канча ыр насаат калтырганы ал өзүнчө бир байлык да. Бирок эл таптакыр кабарсыз. Мүмкүн аттын ысмын унуткандыр. Ошондо да көп эмес. Ошондо да мүмкүн тилчилер, акындар тар чөйрөдө. Фольклор чогултканда ошол ошондон калың элге, Чоңдуна, мисалы Чоңду эмне деп айткан, караңызчы. Ошол талас жерин сүрөттөгөнү бар да. Анда эч ким айта элек да. Ошондо карабайсызбы, Манастын акыркы деми чыккан жер деп айтып атат. Ошонун баарын мүнөздөп келгенде, бул кишинин айрым ырлары, мазмуну, күчү бүгүн дагы андан күчтүү эч ким ошол суроо боюнча, ошол окуя боюнча айта алган эмес да. Бүгүн дагы. Ошондо Чоңду менен Арстанбек айтышып, экөө байгени тең бөлүп, бири-бирин сыйлашып өткөн. Чоңду улуу болгон. 20 жаш улуу болгон Арстанбектен. Бул киши дагы өзүнчө иликтене турган чоң акын, а бирок Арстанбек бабабыз чоң комузчу катары. Эми бул кишинин черткен күүлөрү тамыры тетиги 1000 жыл, 2000 жыл мурдагы доорго такалат. Мисалы, Каныкейдин арманы, Каныкейдин калгыма деген, жол талаш деген, Чубак менен Алмамбеттин жол талашы, Манас эпосуна, окуяларына арналган 7-8 күү бар да. Ошол эле жана Атиланын доорунда Шүдүңгүт деген күү, ошондой эле Чыңгыз хандын доорунда Кетбука деген күү. Бул киши ошолордун баарын жеткисе чертип, тарых тажмалын айтып, элге чыкканда күү менен элге алган. Арстанбек Ыйлаш уулу 500 күүнү черткен деп айтып атпайсызбы? Анан бул өзү мындай алганда
өзүнчө эле бир музыкалык жактан дагы энциклопедия болгон десек болот экен да. Санжыраны билген да. 500 күүнү чертиш бул оңой эмес да. Оңой эмес. Бүгүн жанагы Алтын Кордо ошончо деле 500 күү жок болуш керек деп ойлойм да. Көбүн жоготтук да. Жоголуп калды да көбү. Алтын казына фондунда bir 250'dey gü var hazır. Ошону айтам. 250'dey gü var. Эми совет дорунда мындай болду да. Улуу акын, улуу комузчубуз Карамолдо. А киши көп гүйлөрдү чертсе, бай, кыска кайрыбайсыңарбы? Кайсы бирдеги Байманаттын доорундагы гүйлөрдү чертесиңер? Ошо доорду даңазалайсыңар. Биз азыр жаңы турмуш, Совет өкмөтү деп, мисалы эме бар, терим гүү деген гүү бар. Бул илгерки гүү. А бирок тиги киши аны заманга ылайыкташтырганда, ушинтип Совет өкмөт келип, бала бакчалар иштеп, эрди катын бой болуп, балдарын бала бакчага алып барып, өкмөткө иштеп, пахта терип деп, ошого ылайыкташтырып, терим гүү деп жазып кеткен. Мазмуну терең бул. Бул байыркы доордон бери келаткан гүйлөр. Агай өзү мына биз 1 саатка жакын убакыт болду. Ошо Арстанбек Буйлаш уулунун ырларынан окуп, ошол кишинин терең ойчул, философ, кыргыздын бардык байыртадан, бабалардан келаткан баалуулуктарынын баарын билген, санжыраны жакшы билген адам экендигин айтып бердиңиз. Ошондой эле 500 күүнү черткен комузчу, өзү дагы ошол күү чыгарган, мындай айтканда композитор, чоң композитор десек дагы болот экен. Ошондой эле баягы эл бийлеген, айылдык деңгээлде болсо дагы элди бийлеген, сөзү элге өткөн, сөзү өтүмдүү адам болгонуна биз бүгүн сиздин айткан сөздөрүңүздөн күбө болуп отурабыз. Эми Кудай кааласа келечекте жана чоңдун айтып калдык, Каражаак Калмырзаны айтып атасыз. Ушул сыяктуу кыргыз элинде өткөн даанышман, акылман адамдарыбыз, биздин улуу муундагы агаларыбыз, аталарыбыз, бабаларыбыз тууралуу дагы келечекте сөз кылабыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дастан Исламович, атайын убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, ушул залкар акын Арстанбек Буйлаш уулунун ырларынан айтып бергениңиз үчүн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Эл жерибизде тынчтык болсун. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин эсен туруңуздар.